Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Аты жөнүм Касиет Кубанычбек кызы. Бүгүнкү көрсөтүүдө кыргыз айымдарынын сыйлыгы кандай, сыймыгы эмне, ые эмнеден? Ушул суроолорго жооп издеп, кыргыз аялдарынын ийгилиги жана түйшүгү туурасында маек курууну туура чечтик. Студиябыздын коногу Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдардан бери аялдар конгрессинин президенти болуп келе жаткан Замира Акбагышева эжебиз конокто. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатчылык, Касиет. Келе жаткан 8 март майрамыңыз менен сизди дагы куттуктап кетебиз. Анан ушул майрамга карата сиздерде дагы иш-чаралар болуп жатат. Иш-чаранын жыйынтыгында бир канча айымдарга сыйлыктар берилди. Маегибизди ушундан баштасак. Чоң рахмат. Биринчиден ушул жамааттык медиа радиосунун угармандарына жана көрөрмандарына да кайрылып кетким келип атат. Эң биринчи Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан эл аралык аялдар күнү менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Албетте жыл сайын бир жолу бүт айымдар, Кыргызстандын айымдары бул аябай сонун, кызыктуу, сулуу майрамды майрамдайбыз. Кыргызстан аялдар конгресси бул иш-чараны жыл сайын өткөрөт. Улуттук Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда аябай бүт региондордун өкүлдөрү менен ушундай чоң майрамды өткөрөбүз. Мына көчөлө 1 мартта биз ушул майрамыбызды өткөрүп, ал майрамга көп балалуу энелер, аялдар кыймылынын ветерандары жана ар кайсы тармактын жана региондордун өкүлдөрү менен кошо чоң салтанаттуу кечени өткөрдүк. Бул салтанаттуу кечеге Бишкек мэриянын жетекчилиги, Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги жана чет өлкөлүк миссиялардын жетекчилери катышты. Айта кетсек, ушул Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Дудивень, Сауд Аравиянын элчиси Аль-Жума, Афганистандын элчиси, Туркиянын жана бир топ мамлекеттердин элчилери катышып, өзүнүн жакшы каалоо тилектерин, куттуктоолорун ошо биздин айымдарга, ошо филармонияда катышкан жалпы Кыргызстандын айымдарына өз каалоо тилектерин айтып куттуктап кетишти. Бул кечени көп массалык маалымат каражаттары чагылдырды жана ЛТР телеканалынан 6 мартта 10:40 түнкү 10:40 бул кечени баягы бүт көрсөтүлөт. 2 сааттай бул кечени көрсөтөт да. Сиз туура айтып кеттиңиз, Касиет, башында ошо биздин бүгүнкү телебөрүнү ачып атып, сыймык эмне депчи. Кыргыз элинин сыймыгы ушу кыргыз кыз келиндер болот экен да. Биздин кыргыз апаларыбыз болот экен, ак элечек апаларыбыз. Биздин азыркы учурда ар бир тармакта өз ордун таап, иш аракеттерин жалпы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салып аткан мына биздин ушул апаларыбыз болуп атат. Кыргыз элинин сыймыгы ушул болуп атат. Мен айтып кетким келип атат. Кыргызстандын аялдары бар үчүн балдар бар. Кыргызстандын аялдары бар үчүн улут бар, эл бар. Кыргызстандын аялдары бар үчүн мамлекет бар. Мына бүгүн ушул майрамдык күндөрдө ошону дагы бир жолу баса белгилеп кетиш керек. Албетте бул сөздү күнүгө айтабыз, күнүгө айтышыбыз керек. Эмне дегенде ошо биздин сыймыгыбыздагы, биздин урматтаганыбыздагы, биздин ошол үлгү болгон биздин апаларыбыз бар. Мына ошолор үчүн алар бизге баягы илгертен бери келе жаткан каада салттарыбызды, улуттук идеологиябызды, улуттук аң сезимди, улуттук этнопсихологияны, улуттук керектүү прогрессивдүү нерселерди бизге баягы берип, биз сиңирип, анан баягы эл катары, улут катары
кадам шилтеп атканыбыз мына ошондон болот эмеспи. Ушул кечеде биз ошо 1-март күнү 12-де баштадык, 11:30 өзүбүздүн ишибизди 11:30 баштап саат 3-кө чейин Сейтек борборунда биздин айымдарыбызга Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын каармандарына баягы китептерди сценада тапшырдык да, баягы ар бирине баягы сценада тапшырдык. Андан кийин 3-төн 5-ке чейин биздин өзүбүздүн Кыргызстан аялдар конгрессинин активдүү мүчөлөрүнө, ардактуу мүчөлөрүнө сыйлыктарды тапшырдык. Аны филармонияда жазадык. Анан 6-дан баштап баягы салтанаттуу кече ошо концерт менен аяктадык. Концерттин аябай эң бийик деңгээлде өттү концерт. Баягы элден сурадык, кандай болду, жактыбы сиздерге десек, ошо баары дүркүрөтө кол чабып, ошо жакшы маанайда тосуп алышты. Негизи ушу энциклопедия боюнча айтып кеттиңиз. Жыл сайын биз билгенден жыл сайын чыгат бул энциклопедиянын. Бул жылкы энциклопедияга канча айымдын турмушу, ийгилиги камтылды? Бул энциклопедия 5 жылда бир чыкчу, 5 жылда бир чыкчу. Андан кийин биз 3 жылда бир чыгарып атабыз. Бул энциклопедияга мыктылардын мыктылары киргизип атабыз, эң биринчиси. Экинчиси акиматтар, мамлекеттик областтык жетекчилер, министрликтер, президенттин аппараты, жогорку кеңештин аппараты, центр избирком деген бар, жогорку сот деген бар. Ошо баардыгынан биринчи сунуштарды кабыл алабыз. Жана коомчулуктан. Бул биз үчүн эң маанилүү. Эмне дегенде баягы жалаң эле мамлекеттик уюмдар сиздерге сунуштайт экен деп бизди туура эмес түшүнбөстөн, коомчулуктан да мына сиздер дагы өзүңүздөрдүн баягы араңыздарда жана элдин арасында билген мыктыларды сиздер да көрсөткөнгө укугуңар бар. Жана мына Назира Жусупова ушул тиги жааматтык медианын жетекчиси экен. Декабрда эле ачылып турсаңар, Назира Жусупова дагы биздин оюбуз боюнча татыктуу. Эмне дегенде азыркы учурда мындай радиону ачыш, элге Кыргызстандын элинин үнүн, каалоо тилектерин, алардын көйгөйүн элге жеткиришти. Бул дагы эң чоң жетишкендик, туурабы? Ошондуктан сиздер дагы мына Назира Жусупованы бизге сунуштасаңыздар, биз колдоп беребиз. Рахмат. Жагымдуу сунуш болду. Мен белгилеп кетейин. Бул студиябыз ошо декабрь айында ачылды. Ага чейин kыргызmedia сайтыбыз, kыргызmedia /kg сайтыбыз иш алып барып келет. Негизи ушул энциклопедия жыл сайын ошо 3 жылда бир деп айтып калдыңыз. Чыккан сайын эле мындай айымдарга бир өзгөчө кубаныч, колдоо, дем берип тургандай болот да. Анан мисалы аймактардагы айымдар дагы ушул тизмеге кирип атат. Анан кирем дегендер болсо дагы кантип байланышы керек? Аябай жакшы суроо бердиңиз, Касиет. Эмне дегенде биз баягы элге бул каалоо тилекти айткандан кийин биз каяка кайрылыш керек? Биринчиден мен баягы телефонду айтып кетейин. 0559 023 044 биздин телефон. Ушул телефонго, WhatsAppка телефонго чалсаңыздар болот. Жана биздин Facebook баракчабызда, Кыргызстан аялдар конгрессинин Facebook баракчасында дагы жазсаңыздар болот. Кыргызстан аялдар конгрессинин congress.kg сайтына да жазсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүктөр көп бизге кайрылган. Анан Касиет айым Кыргызстан аялдар конгрессинин 7 областтык филиалы бар. 42 райондук жана шаардык филиалдарыбыз бар. 56 айылдарда филиалдар бар. Мына ошолорго да кайрылып, өз каалоо тилектериңерди, сунуштарыңарды айтсаңыздар болот. Мына мындай болуп атат да, Кыргызстан
бир чети кичинекей мамлекет, 6 миллион депчи. Бирок ошол эле кезде биз өзүбүздүн арабызда чогуу жашаган инсандарды, ошол эле көчөдө жашаган кыйындарды биз ар бирибиз көрө алабыз да. Анын баарын акимияттын колу жетпейт экен. Бирок ар бирибиз өзүбүз билебиз да, мына ушул апа жакшынакай татынакай балдарды тарбиялап атат. Татыктуу инсандарды мамлекет үчүн, мамлекетти коргош үчүн, мамлекет үчүн иштей турган инсандарды тарбиялап атат. Эмне үчүн мен ал айымды ооба акимият көрбөй атыптыр. Эмне үчүн мен ал айымды аялдар конгрессине сунуштабашым керек. Мына ошондой мааниде чогуу иштегендерди, чогуу окугандарды, тууган тушкандардын арасында апаларыбызга дагы көңүл бурушубуз керек. Мына жаңы эле Саку Байзакова айым тетиги Ханты-Мансийсктен мага көчө чалды да. Ал киши биздин аялдар конгрессинин каарманы катары ошо китепке чыкты эле да. Өз убагында мектептин директору болгон эже, алчы мектептин директору болуп көп иштерди жасап, анан ошо Ханты-Мансийскте жашаганына 20 жыл болуп калыптыр да. Баягы 20 жыл ошол жакта иштеп, үйлөөсү менен ошентип атыптыр. Анан ал көчө мага чалып айтып атпайбы? Замир Акбагышевна ошол Бишкек шаарында менин апам турат эле. Ал апам 80ден ашып калды, 85ке келип калды. Бирок өмүр бою ошо мугалим болуп иштеп, өмүр бою 11 баланы тарбиялаган инсан эле, 10 кыз, 1 эркек баланы тарбиялады. Мына ошол апага көңүл буруп коесузбу? Ошол апанын жасаган ишин, баягы илгери кыйналган мезгилде кыйынчылыктарды өз башынан өткөрүп, жолду таап, балдарды баккан апа катары ошо 7 март менен куттуктап коесузбу деген өтүнүч менен кайрылып атат да. Мына ошондой апаларды анан айтат, мен уялдым дейт сизге кайрылгандачы, уялдым деп. Бирок ойлонуп туруп 1-мартта ошондой сонун иштерди жасаптырсыз. Өрнөктүү эне деген медалдарды апаларга тапшырыптырсыз. Анан мен кайта ойлоп койдум, дейт, 11 баланы тарбияласа, татыктуу, кыйын иштеген инсандарды тарбияласа, эмне үчүн мен уялышым керек деп, анан сизге уялбай эле чалып атам деп. Анан ошондой апаларды дагы эмне үчүн биз кыздар, кыз келиндер, уулдарыбыз ошондой апаларды даңктап барктабашыбыз керек. Бул энциклопедия өз учурунда бүт дүйнө жүзүн багындырган энциклопедия. Эмне дегенде, бул энциклопедияны ар бир Кыргызстанда болгон элчиликтерге, эл аралык уюмдарга бул энциклопедияны алып барып тапшырып атабыз да. Тапшырып, анан алар өзлөр тиги китепканаларга тапшырат, улуттук өзүнүн мамлекеттериндечи. Мына бир 3 жыл мурун, жок 5 жыл мурун экен, 5 жыл мурун Иранга барып калдык. Расмий делегация менен Иранга барып, анан алардын эң чоң аябай тим эле Укмуштай деген китепканасы бар экен, улуттук. Тим эле Укмуштай даңгырайт да. Вот, анан ошол китепканага барсак, СНГ мамлекеттеринин китептеринин көргөзмөсү болуптур. Анан мен үчүн аябай таң калыштуу, биринчиден, экинчи аябай сүйүнүчтүү бир жагдай болду. Ошол көргөзмөдө Кыргызстан айымдар энциклопедиясы турат. Бул кандай жетишкендик. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстандын айымдарын даңазалап, Кыргызстан деген мамлекет бар, Кыргызстанда момундай айымдар иштейт деп ар биринин таржымалын ошол китепке киргизип атабыз да. Бул китеп кыргыз тилинде басылып чыгабы? Бул китеп кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы, англис тилинде да башка чыгып атат да. Кээ бирөөнүн таржымалын орусча беребиз, кээ бирөөнүкүн кыргызча беребиз, кээ бирөөнүкүн англисче беребиз. Англисче беребиз дегендин себеби бул Кыргызстандын айымдары деп аталат депчи. Бирок бул китепте биз Кыргызстандын чет жакта жүргөн айымдарын биринчи, экинчи башка мамлекеттердин өкүлдөрү, бирок Кыргызстанда иштеп аткан айымдарды да беребиз. Мына ушул китепке азыр чыгарган ушу 1-мартта презентация өткөрбөдүкпү? Ушул энциклопедияга чет жакта иштеп аткан
биздин эң бийик даражада аябай көп иштерди жасап аткан, башка мамлекеттер менен тиги элдерди карым катнашын аябай чыңдап аткан, Кыргызстандын желегин өтө бийик көтөргөн мыкты инсандар бул Канайым Жумадыловна Бактыгулова, Кыргызстандын Кытайдагы элчиси, жана Кореядагы элчиси Кемелова Динара айым. Мына булар эң бийик даражада иштеп аткан инсандар. Өз учурунда булар Тышкы иштер министринин орун басарлары болгон, тилдерди өтө бийик деңгээлде өздөштүргөн, сүйлөгөн. Анан мына Бактыгүл Жумадыловна Канайым Жумадыловна Бактыгулованын китепте Синзипин менен түшкөн сүрөтү бар да. Мына биздин китепке Синзипин менен түшкөн инсандын сүрөтү, фотосу жайгаштырылды да. Бул өтө бийик деңгээлдеги жасаган иштери. Анан чет мамлекеттерде бизде иштегендер, тиги Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Дудивень айымдын биз таржымалын бердик. Кандай тиги карьералык баскычтарды баккан, тиги баскан, кандай иштерди жасаган, мүнөзү кандай, азыркы учурда көп кандай иштерди жасап атат. Албетте аябай сонун сүрөттөрү менен, фотолору менен биз ал кишини чыгардык. Жана Гаррет Вероника деген бул Великобританиянын элчисинин жубайы. Бул киши өз башынан көп кыйынчылыктарды өткөргөн инсан экен. Дауна менен ооруган баласын багат экен. Аны багыш үчүн аябай көп иштерди жасаган экен ал кишичи. Анан мына бизде Кыргызстанда азыр ошо баягы инвалид ар кандай үйлөргө барып, социалдык тармактагы үйлөргө барып англис тилин үйрөтөт да, Гаррет Вероника дегенчи. Же болбосо Боксум Мээрим деп коет өзүнчө. Тиги Кыргыз-Кытай ассоциациясынын вице-президенти Мээрим деген инсан кыргыз тилин аябай өздөштүргөн. Эки эгиз кызык тиги комуз ойношот. Комуз ойношот да, комуз чертишет да, укмуштай 18ге чыгып калган эки кызы бар. Комузду укмуштай кылып чертишет. Мына ошолорду биз тиги алардын таржымалын, биографиясын берип, алардын жасаган Кыргызстандагы иштерин берип, жалпы ошо дүйнөнү агартууга, дүйнөнү баягы жакшыртууга жасаган иштерин биз көрсөтүп аттык да, көрсөттүк бул китепте. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, биз учурда эфирде аялдардын ийгилиги менен түйшүгүү деген тема тегерегинде маектешип жатабыз. Студиябыздын коногу Аялдар конгрессинин президенти Замира Багышева айым конокто. Эгерде сизде бул темага байланыштуу суроо же ой пикириңиз болсо, комментарийге калтырсаңыз болот. Комментарийлерге суроо жоопторду ошо эфирдин жүрүшүндө гана ала аласыздар. Анда маегибизди дагы уланталы. Негизи ошо китепти басып чыгуу идеясы, максаты кандайча жаралган, анан кайсы жылдардан бери басылып чыгат? Китепти биз эмне үчүн пайда болду туура, ошо биз баягы эми Кыргызстан аялдар конгресси 1993-жылы түзүлгөн да. Эми 93-жылы кандай абал болду эле? 93-жылы эл кыйналып аткан абал болду. Баягы Советтер Союзу урап, көп адамдар ушу кыйналып аткан мезгил болуп калды. Адамдардын көбү иштей албай калды, завод, фабрикалар токтоп калды. Анан биздин биринчи ушу урандарыбыз, биз ойлогонбуз, эми саясатка кайла баягы катышса эле аялдардын кызыкчылыгы корголуп, аялдардын жашоосу жакшырып кетет экен деп биринчи ошо идея ошондой пайда болду. Бирок азыр карасак ошол убакта бир уже 3-4 жылдан кийин түшүндүк да, жок, оказывается, аялдарга биринчи экономиканы өнүктүрүүгө салым кошуп, аларды экономикага тартышыбыз керек экен деп. Анан биз ошо биринчилерден болуп Кыргызстан аялдар конгресси бизнес инкубаторлор түзүп баштадык. Аны тиги баягы чакан жана орто бизнести ачууга көмөк көрсөтүп турган бир чоң багыт алынып, ошол убакта аябай көп иштерди жасаганга үлгүрдүк. Аялдарга жумуш ордун таап бере баштадык. Аялдарга
кичинекей чакан бизнести ачууга жардам бере баштадык. Ошол убактан баштап биз баягы өзүбүздүн курстарды баштадык. Бизнести кантип башташ керек, компьютердик курстар, тилдерди да үйрөтө баштадык ошол убактачы. Аябай популярдуу болуп, эл көп келип, баягы аялдардын билимге болгон умтулуусу аябай күчтүү экен да ошол убакта. Ошону пайда түшүнүп калдык да. Анан кийинки биздин эң биринчи девизибиз билимдүү аял бул билимдүү улут деген баягы девиз менен иштеп атабыз азыр. Чын эле билимдүү аял билимдүү болсо баласын да тарбиялаганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот экен. Ага билимди бергенге, туура жолду көрсөткөнгө сөзү дагы угат, баягы өтүмдүү болот да билимдүү аял болсо. Анан билими жок, билбей турса, баласы акылдуураак болуп турса, баласы да укпай кетет да, туурабы? Анан ошон үчүн биз билимдүү аял болгондон кийин билимдүү бала болсо бул билимдүү улут, билимдүү келечек, билимдүү мамлекет, туурабы? Ошондуктан биз ошо үйрөтүп, жанталашып ошо үйрөтүп баштадык. Курстарды өткөрүп эле атабыз. Акысыз курстарыбыз бүт акысыз, өзүбүз каржылайбыз, аракет кылабыз. Кээде кандайдыр долбоорлор болуп калса, алар менен кошулабыз. Бирок көбүнчө ошо өзүбүздүн каражатыбыз менен бул курстарды өткөрүп атабыз. Азыркы учурда бул курстар аябай популярдуу болуп, тиги ушу Байинов атындагы өспүрүмдөр китепканасында мурун Чернышевка деп коебуз. Биз баарыбыз ошо Чернышевкадан чыкчу эмеспиз да, окуп аткандачы. Чернышевкада эле жүрчүбүз. Күнү түнү место калбай калчу, тим эле место калбай калган убакта. Мына ошол жерде өткөрүп атабыз. Жашы 15тен баштап 70 жашка чейин келишет. Эч кимге жок демей жок, баары келип окуусу келсе окушат да. Анан ушул сертификат беребиз. Сертификат берип, ал сертификаттын бир жакшы жери жана бизнес пландаштыруу, бизнес план курстарынын аяктап сертификат алгандар, алар кийин конкурска катыша алат. Конкурста биз аялдарга эме беребиз. Грант. Бул акысыз, күрөөсүз, кайтарылып берилбейт. Ошон үчүн процентсиз дегендей. Ошон үчүн баягы бизнес пландаштырууга баягы качкандар көбүрөөк, чын ачык айтыш керек. Ооба, биз билгенден дагы ошо сиздердин ошо конгресс аялдарды өзүн өнүктүрүүгө, бизнесин баштоого, тигүүчүлүк, ашпозчулук багыты боюнча окутууларды уюштуруп келесиздер. Анан аймактагы айымдар кантип катыша алат? Жогоруда грант бөлүп беребиз деп айттыңыз. Кызыккандар көп болуш керек. Кызыккандар көп. Анан аймактагы аялдар бар эле Бишкекке келгендер бар. Анан биз райондордон да график менен өткөрүп атабыз. Аябай жакшы маанайда мына Алайда өттү, Ат башыда өттү жакшы маанайда ошондой өткөрүлүп атат. Ош шаарында, Чүй областында өткөрүлүп атат. Анан алардын да ошондой мүмкүнчүлүгү, бизнес пландаштыруу, анан эме курстары, чечендик курстарды өткөрүп атабыз. Анан дагы бир айта турган нерсе, бизде Кыргызстанда баягы тигүү швейный цехтер көп эмеспи, тигүү цехтерчи. Анан баягы көбүнчө биз мактанып келебиз да, биз азыр биринчи орундабыз тиги боюнча, текстиль боюнча СНГ мамлекеттердин арасында депчи. Бирок азыр биздин баягы маалыматыбыз боюнча Өзбекстанда катуу өнүгүрө баштады бул жагынчы, баягы жаңы президент келгенден бери. Анан биз дагы ойлонуп туруп, кой бул жакта биз Кыргызстан артта калып калбасын, биз дагы өнүктүрөлү бул ишти деп, уже бир топ жылдан бери атайын окуу курсу бар, тигүү курсу, шейное дело депчи. Ага келип көп үйрөнүшөт. Ал жакта тиги софинансирование кылабыз да. Баягы аялдардагы баягы аны Назира Жусупова жакшы билет болуш керек. Баягы жалаң гана акысыз кылган болбойт да. Кичине софинансирование кылыш керек. Ошон үчүн ал жакта башка курстар бир айга 15 000 сом төлөсө, бизде 2,5 миң сом. Ошо аялдар конгресси өзү кандайдыр бир жагын өзүбүз каржылайбыз.
Анан аларды үйрөнгөндөн кийин албетте бизде дагы швейный отрасль жакшыраак өнүгөткө деген ойдобуз да, артта калбайлы депчи. Анан бул биздин багытыбызды биздин өнөктөшүбүз, партнерубуз колдоп атат. Бүткүл Кытайлык федерация, аялдар федерациясы, ошолор колдоп бизге 45 тигүү машинкасын жибербейди да, 45. Эми биз аны дагы кеңейтели, чоңойтолу деп атабыз окуу борборун. Ошон үчүн бизде көбүрөөк болот мүмкүнчүлүк. Анан мындай карап отурсак, бүт Россия боюнча, биз көбүнчө Россия, Казакстан, Өзбекстан, тиги Тажикстанга кетет экен да продукциясычы. Мындай карап отурсак, бирок тиги аз эле бир 6% Кыргызстандан барат экен да. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз көп экен. Ошон үчүн биз талыкпай ошол жагын дагы өнүктүрүшүбүз керек экен да. Тиги текстиль жагын дагы. Урматтуу көрөрмандар, сиз Жамааттык медианын YouTube, Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык тармактарында комментарийге суроо калтыра аласыздар. Мындан тышкары ушул эле берүүлөр Жамааттык медианын аймактагы үн алгылары аркылуу обого чыгууда. Белгилей кетели, сиздердин суроолорго түз эфирдин жүрүшүндө гана жооп алууга болот. Азыр бизге WhatsApp аркылуу суроо келиптир. WhatsApp'тан келген суроо. Так, аял затынын укугун коргоо боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатат деген суроо экен. Ооба, жакшы суроо экен. Биз эми эң биринчи айтып кетиш керек да. Кыргызстандагы айымдардын ролу зор. Жана мындай усредненный портрет кыргызской женщины деп коелу да, орусча айткандачы. Бул чын эле баягы көчмөн калктын, каныбызда көчмөн калктын апаларыбыздын өзүн баягы ошол убактагы ордунда болгон апаларыбыздын кандары бар да биздечи. Жана биз мына менин теңтуштарым бул советтик дордун продукциясы, советтик дордун продукциясы. Биз советтик дор деген 70 жылдын ичинде көп иштерди жасаган аялдардын. Жалпы эле советтик дор кыргыз улутун өнүктүрүүдө, кыргыз улутун баягы кармап калганга, кыргыз улутун баягы калыптанышына зор салым кошкон. Мына Ленин, социалисттик революциядан баштап Ленинге биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек да, ар дайым Ленин үчүнчү. Баягы эгерде революция болбой калса, ким билет биз азыр каякта болмокпуз, кайсы тепкичте болмокпуз. Мына Памирдеги кыргыздарды билип атабыз да, алар окуганды да билбейт, жазганды да билбейт. Анан кандай условияларда жашап атат. Биз деле может ошондой болуп калмакпыз. Бар болот белек дагы, ким билет. Анан биринчи ошол. Мына ошо. Анан 70 жылда коммунисттик партия аялдарды өстүрдү, өнүктүрдү, окутту. Мына биз менин атамдын карындашы Акматуллаева Сабыр математик. Мына ошол киши айтып берет да, ошол убактарда биз тетиги айылдан келип, окуйлу деп келип, умтулуп, жанталашып, апасы да атасы да жок болуп калып, кайтып кетип, жанталашып окуйлу деп келсек, ошо бизди колдогон дейт да, ошо коммунисттик партия, Советтер Союзу колдогон дейт. Колдоп окугула деп, атайын тетиги алыстан келди, окуткула деп, анан бизди кадр кылып даярдап, анан бизди ошол кайта ошо алыс жака өз жерибизге жиберип, анан биз ошо калгандарды окутканбыз дейт да. Мына көрбөйсүңөр кандай саясат болгон, кадр саясаты. Анан аялдардын арасынан окумуштуулар чыгыш керек болчу, жетекчилер чыгыш керек болчу. Аялдардын арасынан бардык жерден, ошо бардык тармакта иштеш керек болчу. Алар тиги жетекчи болуш керек болчу. Аны атайын көзөмөлгө алып, тепкичтердин бүт бастырган жетекчи болчу да. Мына биз ошонун продукциясы Советтер Союзунун. Ошон үчүн азыр бизде каныбызда бардык жакшы нерселер бар. Жана азыркы эгемендүүлүктүн дагы каны бар. Мына көрдүңүзбү, 3 жактын каны бизде аялдарда бар. Ошондуктан биздин аялдар эң мыктылардын мыктысы. Баягы Советтер Союзу ураганда келе баштады да бизге америкалыктар, тияк-бияктар. Анан алар ойлоптур да, булар Африкада эле жашайт болуш керек депчи. Анан мына, например, Англиянын тиги колониясы, Пакистан, Индия кандай кыйынчылыкта жашашат.
Биз Пакистанга барып алар таң калып атпайбы? Силер 100%тиги жазууну билесиңер, грамотность. Ушундай барбы таң калышат да. Аларда 10% Оксфорд, Кембриджди бүткөн, калган 90% безграмотный. Карабайсыңарбы? Анан алар таң калып атат, апей, силер ушундай экенсиңер депчи. Бул алар билбейт да советский идеологияны, Советтер Союзунун идеологиясын. Баарына ушу жакшылык кылыш керек. Анан биз ошон үчүн тиги азыркы учурда биздин Кыргызстандын айымдары таң калышы айтышчу да, апей, силер ушундай кыйын. Биз аларды үйрөтчүбүз, наоборот, кандай стратегия, тактика болуш керек, кандай иштеш керек, эмне кылыш керек, биз аларды наоборот үйрөтчүбүз да. Ошондой болуп жатышканбыз. Азыр дагы бир суроо бергим келип турат да. Кыргызстанда гендер саясаты бар да. Ушул аялдар конгрессинин президенти катары бул гендер саясаты тууралуу кандай пикирдесиз? Канчалык деңгээлде аялдардын укугу, мүмкүнчүлүгү боюнча иш жүрүп жатат? Касиет эми гендер саясаты деп эле биз ошондой түшүнөбүз да, аялдардын укугун коргош керек депчи. Гендер саясаты бул тең укуктуулук. Биз мырзалардан унутпашыбыз керек. Мына азыркы учурда кээ бир айтат, мырзалардын укугун ким коргойт депчи. Силер мына аялдар конгресси ушинтип атасыңар. Биз анда конгресс мужчин түзүшүбүз керек депчи. Ошондуктан бул тең укуктуулук деген бул эң биринчи ушу аялдарга дагы, мырзаларга дагы одинаковый условия түзүп беришибиз керек да, бул биринчиси. Экинчиси, гендердик саясат деп эле баягы мен дей бербеш керек экен да. Баягы стабилдүүлүк болуш үчүн, өнүгүү болуш үчүн биз эң биринчи ушу аялдарга условия түзүп беришибиз керек. Үйдө бала багам десе бала багсын, иштейм десе иштесин, акча табам десе акча тапсын. Баардык жактан ушу условия түзүп беришибиз керек да. Кысым болбош керек. Бирок видите, мамлекет азыр өзүнүн башында турган жоопкерчиликти жана аларга жүктөлгөн жоопкерчиликти ишке ашырбай атат да. Азыркы учурда канча айымдар мигрант болуп жүрөт, канча айымдар жумуш орду жок, канча айымдар азыркы учурда кыйналып балдарын бага албай атат. Ошондой маселелерди мамлекет албетте караш керек. Бул биринчи. Эгерде жанагы каада салт жагына карасак, улуттук психология, улуттук баягы өзүбүздүн бир өзүбүзгө жараша бир улуттук баягы генотип болуш керек да. Генотип, генадан баягы алган. Ошого карасак, албетте биз үйдө анча-мынча мырзаларды сыйлап, сиздер акылдуудар, сиздер мына жоопкерчиликти үй бүлө үчүн, эл үчүн, жамаат үчүн, тиги эл үчүн, мамлекет үчүн алышыңар керек деп ошентип койсок, алар көбүрөөк иштеп, баягы ооба биз мырзаларбыз, биз үй бүлөнү багышыбыз керек, балдарды багышыбыз керек деген ушундай темпте ушу тарбияласак туура болгон атат да. Ошол эле учурда бирок зордук зомбулук маселеси дагы ушул гендер саясаты жакшы жүргүзүлбөгөндөн келип чыгып атат деген эксперттердин ойлору бар да. Балдарга болгон зомбулук, аялдарга болгон зомбулук токтой элек да негизичи. Канткенде аялдар менен балдардын ушул зомбулук маселесинде, тең укуктуулук маселесинде бир теңдикке жете алат. Эми бул жерде кээ бир мамлекеттерде аялдар көйлөрүн уруп коет экен да, ошондой мамлекеттер бар экен, эми чын айтсачы. Анан бул жалаң гана тиги баягы алсыздарды уруп койгон, алсыздарды кемсинтип койгон, алсыздарды баягы мажбурлап койгон, бул эң адамзаттын эң терс жагы да. Мына согушта да ошондойлор болот эмеспи? Биздин оюбуз боюнча бул мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир чакыруулар болуш керек. Биринчиден мамлекеттик деңгээлде эмнени чечиш керек? Биринчи экономиканын маселесин чечиш керек. Экономиканы өндүрүш керек. Мына өзүңүз деле байкасаңыз керек, пандемия учурунда көбөйдү бул нерсе. Эмне үчүн көбөйдү? Эмне дегенде эл кыйнала баштады, эл акча табапбай, үй бүлөсүн бага албай баштады, туурабы? Ошондуктан баягы советтик доордогудай ар бир адам иштеш керек. Советтик доордо мындай күндүз басып жүргөндөр жок болчу. Азыр баарыбыз эле күндүз басып жүрөбүз. Жумуш жок, жумуш орду жок.
Анан ошон үчүн экономика биринчи, ошо экономиканы өнүктүрүп, адамдарга жумуш ордун таап берип, анан психологиялык жактан жардам берүү маселелерди чечип, мына азыр ошо психиатрлар, психологдор көбөйө баштады. Баягы есть спрос, есть предложение деп коет го, көбөйө баштады. Элдер түшүнө баштады. Психологиябызды дагы калыптандырыш керек. Баягы сабырдуулуктун түбү сары алтын деп коет эмеспи? Сабырдуу болуш үчүн ден соолукту чыңдап, спортко машыгып, өзүн жакшы маанай кылып алып барып ошентип туруш керек да. Мына менин апам Акматылдаева Нурбүбү, Луиза Хей деген бир белгилүү мотиватор бар да, ушу белгилүү уже миллиондогон тираштаган китептерин саткан. Мына ошо менин апам азыр 83-тө, 84-төгө кетти. Луиза Хейди окуган эмес, бирок мугалим да. А Луиза Хейди мен азыр окуп атам. Анан ошол менин апам айткан сөздөрдү Луиза Хейден окуп атам да. Мына биздин кыргыз апалардын кыракылыгы, алардын ушу дүйнө жүзүн таануусу, философиясы, элге болгон мамилеси, көз карашы, мына ушу биздин апаларда бар да. Ушул апаларды биз баалап, баркытап, алардын сөзүн угуп алсак эле, биздин кыз келиндер баягы үй бүлөнү дагы калыптанганга, эл менен да мамиле түзгөндө, карым катнашты ошого баягы өзүнүн салымын кошо алат эле да. Мен айтып кете берем, биздин Кыргызстандын айымдары бул коргоо министри, билим берүү министри, каржы министри, эң туура айтып атасыз. Бардык жактан, ошо бардык жактан эмне дегенде алар баягы үйдө аял киши тиги күйөөсү муну чакырайын десе, кабагын минтип койсо чакыра албай калат үйгө, туурабы? Анан тиги кайын журтун тиги күйөөсү өз туугандарын чакырайын десе, кайын журтун жактырбаса, минтип койсо чакыра албай калат. Ошон үчүн бүт баары чын эле аялдын колунда экен, туура эле да ушу сөзчү. Ошон үчүн жана айтат экен да, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген ошо сөз кыргыз элинин жакшы бир ушундай сонун макал-лакаттары, философиясы күчтүү экен да. Ошону туура айтылган сөздөр экен да. Азыр дагы бир суроо бергим келип турат. Негизи биз жогоруда кыргыз айымдарынын ошо сыймыгы эмнеде, сыйлыгы эмне, анан ыйы эмнеден деген суроонун үстүндө бүгүн маек куруп жатпайбызбы? Анан ушу сиздерге негизи аялдар кандай көйгөйлөр менен, кандай ийгиликтер менен кайрылат көбүнчө? Биздин азыр ушу Кыргызстан аялдар конгресси экономиканы багытталгандан кийин ошо экономикалык маселелер боюнча көп кайрылат. Мына биз Каныкей деген айымда жаңы эле Кыргызстан аялдар конгрессинин ушу бизнес айымдарды, бизнес тармагын жетектесин деп секциясын ачып, ошо секцияга мурун эле бар болчу, ал секциянын ошо Каныкей Баратова эле, Батырова да? Каныкей Батырова ишкер айым, ошо Каныкей Батырова 2 жыл болду Бишкекке келгени. Мурун ошо Москва тияк биякта иштеп жүргөн экен. Бирок баягы ушундай жүрөгүндө элим, жерим, Кыргызстаным деген жүрөгү соккон бийик инсан экен. Биз ошол кишини колдоп атабыз. Ошол айымда аялдар конгрессине ардактуу мүчө болуп кабыл алдык. Энциклопедияга кошуп атабыз. Каныкей Батырова. Ошол кишини сиздер да чакырсаңыздар болот радиого. Мыктылардын мыктысы. Бул ушул биз жасаган тармакта дагы бир жагын чоюп иштеп аткан инсан да, Каныкей Батырова. Вот, анан бизде биз ошо бир топ грант менен колдогон айымдардын арасында Сауле балыкчы шаарынан, Сауле фамилиясын унутуп атам. Ал ушу көп жылдардан бери Египетте иштеп, анан Бишкекке келип, атайын ошо балыкчыда 2 этаж тигүү цехин куруп, азыр эми уже биякта цехин ачып,
уже эл аралык ар кандай уюмдарга катышты да. Тиги эл аралык ар кандай көргөзмөлөргө катышып гран-прилерге жетишип калды да. Мына карабайсызбы? Азыр ушу сиз ийгилиги жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан баягы материалдык колдоо сурап, жетим жесир болгон айымдар деле кайрылса керек. Эми биз ошолорго эң биринчи мына пандемия учурунда көп жардам бердик да. Пандемия учурунда жанагы баарына бет кап тараттык, анан аларга продукты тараттык именно пандемия учурунда. Жана баягы бүткүл Кытайлык Федерация бизге айтты да, сиздер ошо роддомдорду колдосоңор туура болот эле депчи. Баягы эми баарына жетише албайбыз да биз, мамлекет өзү жетишпей калып атат, өзүңүз көрдүңүз. Анан ошо жагын колдосоңор туура болот да. Анан биз ошо роддомдорго дагы бир топ жардам бердик. Минздрав аркылуу атайын ошо өзүлөрү таратсын деп ошолорго жардам бердик да. Анан ошо көйгөйлөр ошо ден соолук маселеси. Эми баягы көнүп калганда биз жаңы уюшулганда көп кишилерге аябай көп гуманитардык жардам бере бергенбиз да. Ошол убактачы аябай көп жардам бердик. Ал убакта чын эле ошого аябай муктаж болгон убакыт болчу да. Аябай кыйналды. Тиги кошуналардан мындай табактан ун сурап калган, табак менен барышчу ун карызга кичине ун бере тур деп ошого жеткенбиз да ошол убактачы. Ошону баягы эстешип кайрылып турушат. Бирок биз азыр баягы япондук философияга өттүк да. Дай страждущему не рыбу, а удочку, чтобы каждый день она могла ловить рыбу дегенчи. Ушул эмеге принципке өттүк да биз. Биз ошо аларга билим беребиз, аларга момундай чакан орто жана бизнести куруп бергенге жардам беребиз. Анан ал иштегенде дагы 4 кишини, 10 кишини, 15 кишини жумуш ордун менен тиги камсыздап берет да. Жаңы жумуш ордун таап атпайбы. Биз азыр уже мындай бийигирээк деңгээлге өттүк да, бийигирээк деңгээлге. Ошо 1993-жылы аялдар конгресси түптөлгөн экен. Анан ушу 28 жыл болуптур да. Бул 28 жыл аралыгында ошо сизде кандай элестер калды, кандай окуялар болду? Ой, Касиет, бул суроого жооп бериш бир чети анча деле кыйын эмес, бир чети кыйыныраак. Эмне дегенде ар бир ошо жыл, ар бир ай, ар бир жума, ар бир минут бул ошо Кыргызстан аялдар конгрессинин мүчөлөрүнүн иштеген иши, эл деп үчүн соккон жүрөгү, мээрими төгүлгөн убакыт да, ошол убакыттарчы. Анан биз ошо 73 долбоорду ишке ашырдык. Эгерде биз бир аялга жардам бере алсак, бул бир үй бүлөгө жардам бергенге тете. Баягы мына азыр биздин чет өлкөдө дагы бир топ филиалдарды ачканга биздин атайын өкүлчүлүктөр бар. Франциядагы биздин өкүлүбүз Дамира Абдурахманова Риперт деген айым бар. Ал чоң компанияда иштейт, чоң компанияда жетишкендиктерге ээ болгон, көбүсү француз, Чыңгыз, анан дагы француз аты бар эле, баласы өсүп атат. Мына биз Францияга делегация менен барып келдик. Француз Микаэль Уру деген француз элчиси уюштуруп ошол Францияга, Парижге барып, ал жактан өтө бийик деңгээлде встречаларда өткөрүп, жолугушууларда. Анан Актык деген компанияда, француз компаниясында да болдук. Ал француз компания менен иштешип пандемияга чейин өтүп калганбыз. Аябай чоң долбоорго өтүп калып, тиги $2 миллион бүт ошо республика боюнча Актык компания менен чогуу бирдикте иштемекпиз. Ал жерде бир топ тиги гранттык дагы средстволор бар болчу да. Анан пандемия башталып калып, Францияны көрбөдүңүзбү эмне болду? Алар анан ошонткени эле бүт баарын эле жаап эметип бууп салышты. Эми буюрса, азыр пандемия буюрса, эми бүтүп калса, ошол иштерди өткөрөбүз деген ойдобуз. Бул бир долбоорлордун чоң болот го. Анан
Билесизби Касиет, ушул пандемиядан кийин түшүнүп калдык, эң биринчи байлык бул аманчылык экен. Аманчылык болсо баарын жеңсе болот. Кыргызда сөз бар го, аманчылык баарын жеңет депчи. Анан пандемия учурунда биздин бир топ инсандарыбыз, аялдар конгрессинин мүчөлөрү кайтып кетти. Павлова Наталья Александровна деген атайын ответ секретарыбыз, 50 жаштагы жаш учур, ал киши кайтып кетти. Ысык Көл райондук аялдар конгрессинин 10 жылдардан бери жетектеп, кийин ошо правлениеге мүчө болгон айым кайтып кетти. Жыйымбаева Бүбайым деген айым. Ошондой бир топ кыйынчылыктарга кабыл болдук. Бирок мен айтып кетким келип атат, биздин оюбуз боюнча ушул ар бирибиз баягы тазаланып деп коет, духубузду, рухубузду тазалап, баягы турмушка болгон көз карашыбызды бир өзгөртүп, жакшы жактарга умтулуп, жаман жакты көрө бербей эле Кыргызстан жаман дей бербей, Кыргызстандын жакшы момундай сонун кыз келиндери бар, ошол жактарын кичине көрсөк, анан кыйынчылыктарды жеңе билсек, бири бирибизди түшүнө билсек, момундай тегерек столго чогулуп алып баарлашып чечсек, баягы байрак кетсе дагы баягы 7 раз от мира, 1 раз отрежь деген бар го, ошондой, ошол сыяктуу ошентсек жакшы эле болгондо. Анан баягы бири бирибизди көрө албай, жамандыкты издеп, анан баягы казыр социалдык тармакта ушундай болуп калбадыбы? Кыйындар эч нерсе жаза албай, баягы бирөө айтканы бар, тиги туалетин оңдой албай, туалет кура албай, бирок тиги чоң болуп эле анан мынтип жаза берме. Ошондойдон дагы алысыраак болсок. Вообще социалдык тармактын жоопкерчилиги өтө бийик. Ошондуктан социалдык тармактарга катуу сөздөрдү жазаарда, жаман сөздөрдү жазаарда, жаман видеолорду жайгаштырганын астында бир ойлонуп көрсөк, бул келе жаткан, өсүп келаткан биздин урпактарга, балдарыбызга кандай таасир кылат? Ошол жактарды ойлоп кетсек, бул биздин позициябыз бул жакта күчтүү да, Кыргызстан аялдар конгрессинин. Замира Абагашевна, ошо биздин эфирге келип маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан алдындагы майрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Жалпы көрөрмандар сиздерди дагы келе жаткан 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакубатчылыкта каалайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.